Салам достор, бүгүнкү сабакта биз сиздер менен мындай куурчакка токуганды үйрөнөбүз. Демек биз биринчи 25 чынжырча абалуу илмектен турган чынжырча токуп алабыз. Жана ал чынжырчадан баштайбыз токууну. Адашып кетсек санайбыз кайрадан. 1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 эми 25-си калды дагы. Илмектен баштап экинчи мамчага салабыз дагы. Салабыз. Бул биринчи катарды жөн гана стол бекибиз накида сыяктуу жөнөкөй мамча токуп чыгабыз. Камерага токуган бир аз кыйыныраак, ошондуктан түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо комментарийге жазыңыз. Сунуштарды дагы күтөмүн. Эгерде сиз ушул эле оюм менен жаш балага токуй турган болсоңуз, анын дагы токулуу схемасы ушул эле сыяктуу, бирок чоң болот албетте. Бул биз азыр куурчакка токуп жатабыз. Менин баракчамда негизинен оюнчук көбүрөөк токулганым үчүн оюнчуктардын кийимдерин токуганды көрсөтүп бере баштаймын эми. Мына биз деген биринчи катарды стол бекибиз накидага токуп чыктык дагы. Эми мындан кийинки биз токуй турган оюмдун баары тең бир калыпта болот. Демек биз бир жогорулатуучу илмек жасап алабыз дагы. Мына карап туруңуз. Бизде эки мындай бар, стенкасы бар. Арткы сынак салып токуйбуз ошондо азыр. Демек биз кийинки катарлардын баарын тең ушул акыркы экинчи стенкасына токуйбуз да. Задний полупетли деп өтөт бул тема. Баарын тең биз арткы катардын акырына келгенде дагы бир воздушная петля подъема кылабыз дагы. Кийинки катарды дагы дал ушундай кылып уланта беребиз. Ошондо бизге өзүнчө бир башкача оюм пайда болот. Азыр биз бул катарды бүтөйүн деп калдык. Азыр мен демек экинчи катарды бүтүп калдым. Үчүнчү катарга келгенде дагы бир воздушный петля подъема кылабыз дагы. Аны буруп дагы деле экинчисине бөлүп чыгабыз. Демек биз узундугу менин курчагыма туура келүүсү үчүн 40 катар токуп чыгабыз дагы. Ага биз байлагыч улайбыз. Демек мен мынакей 40 катар токуп чыктым. Муну биз эми мындай кылып бириктирип, бул чекесинен тигип чыгабыз дагы. Биз бул эки бурчуна байлагыч кылабыз. Ошондо мынакей мындай пайда болот бизде. Азыр. Мына кыздар, демек мен бүттүм токчабызды. Бул жерден бириктирип стол бекибиз накида кылып токуп чыктым. Бул жиптерди бекитебиз жана бул эки жагына эки катар кылсам болбой калат экен. Ошондуктан мен жөн гана чынжырча абалуу илмектен турган чынжырча гана токуп койдум. Калың болуп кетпесин деп тигип чыктым. Мына биз эгерде жаш балага токусак дагы мына дал ушул метод менен дагы, ушул оюм менен токусак дагы болот. Мына менин курчагымдын токчасы даяр. Мына сиз дагы ушундай кылып токуп көрүңүз.